Экидөө кагышса ортодо чымын өлөт дегендей, баягы карапайым калктын шоору кайнабасын деген маселеге. Экөөнө тең айтып атам мен, эсиңерге келгиле. Эсиңерге келгиле, себеп бир тарабың апапак, экинчи тарабың капкарасын деп айтып аткан ал туура эмес. Экөөңдө тең бар. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга экөөңөр бирдей жоопкерчиликти тартасыңар. Себеп Жээнбеков эч качан президент болмок эмес, эгерде Атамбаев аны көтөрүп чыкпаса. Жээнбеков эч качан президент болмок эмес, эгер Кыргызстанда адилеттүү, таза шайлоо өтпөсө. Жээнбеков эч качан президент болмок эмес, ушундай бир конституцияны тебелеп тепсеп, көтөрүп келип, мына бүгүнкү күндө Атамбаев өзү мойнуна алып атат. Менин күнөөм ушул, мен күнөөмдү тартканга даярмын, жооп бергенге даярмын деп атат. Анан айтып атам, экинчи тарабын да анда мойнуна алыш керек. Мен мыйзамсыз президент болуп алдым. Мен дагы жоопкерчиликти тартканга даярмын деш керек. Анан ошого аксакалдар отуруп, бир чечимге келип, экөөңөр тең мамлекетти башкаруудан сыртта чыгып тургула. Биз ушул эл ишенген, эл таянган, эл үчүн кызмат кыла турган азамат жигиттерден, кыздардан парламенттик эмес, президенттик эмес, партиялык эмес, элдик өкмөттү курайлы дагы, ошол элдик өкмөт ак карасын териштирип алсын.